Бул окуяны көрсөңүз жүрөк титрейт. Мал деген малды эшиктин астынан айдап өтүп баратып, эми бойтоңдоп басып бараткан баланы мал тебелеп буту колун сындырып салган. Бул окуя коңшу мамлекетте болгон. Камчыбек Ташиев Жалал-Абадтын архитектурасыны аз жерден инфаркт кыла кое жаздады. Курсакты ачып, сигаретти тиштегилеп, ары ыргыткан адамды Бишкектин вице-мэри алдырып, урнага таштатты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ташиев Жалал-Абадтын архитекторун аз жерден инфаркт кылып кое жаздады. Ал кызматкерден өткөн отуруп чыккансыз деп сураган. Видеодон ОКМК башчысы аны жакында эле кармалган башка кызматкер менен алмаштырып алганын көрүүгө болот. Президенттин Жалал-Абадтагы өкүлү буга инфаркт болот го деп тамашага алды. Булак Спутник Кежи. Сааттык шаардан кетесиз, а? Өткөн отуруп чыккансыз, а? Жок. Отурган эмес. Усман дейт. Жашап барабыз. Себеби дегенде себеби дегенде бул саламатсызбы? Чоң кыз. Мага кыргыз тилинде меню берип коесузбу? Тамактануучу жайлардан кыргызча тейлөөнү талап кылган кыз. Социалдык тармактарда кыргызча тейлөөнү талап кылган кыздын видеосу тарады. Ал бир нече тамактануучу жайларга кирип, кыргыз тилинде сүйлөп, кызматкерлерден мамлекеттик тилде жооп берүүнү өтүнгөн. Бул аракет ал кыргыз тилинин өнүгүшүнө болгон салым катары баалап, элди да ушундай мамиле кылууга чакырган. Көпчүлүк колдонуучулар анын бул демилгесин колдоого алып, кыргыз тилинин кадырын көтөргөнүнө ыраазычылык билдиришти. Айрымдары мындай аракеттер коомдо тилге болгон урмат сыйды арттыраарын айтышса, башкалары бул маселени жумшакыраак формада көтөрүүнү сунуш кылышты. Тамекини жерден алып таштаны челекке ыргытыңыз. Вице-мэр. Бишкек шаарынын вице-мэри Рамиз Алиев коомдук тартипти сактоо максатында тамекинин калдыгын жерге ыргыткан тургунду видеого тартып, аны кайра чогултуп, таштаны челегине салдырууга мажбурлады. Бул көрүнүш шаар тургундарын тартипке чакырууга багытталган иш аракет катары бааланууда. Мен тазалыкты карайм. Мен тазалыкта иштейм. Сиз сигаретти ырыттыңыз жака. Жок, болду эмес, алып туруп. Алып коюңуз сигаретти. Видео тартам, ал менин жумушум. Мен шаарда иштейм. Мен тазалыкка карап атам. Туурабы балдар? Таанысыңарбы мени? Эми ошону барып туруп урнага коюп коюңуз. Сүйлөштүкпү? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Бир жаштагы кызын дүкөнүн жанына таштап кеткен ата кармалды. Орусиянын Ленинград облусунун Мурина шаарында 32 жаштагы киши бир жаштагы кызын дүкөнүн кире беришине таштап, азык-түлүк сатып алып, андан кийин чыгып кетип калган. Бул тууралуу 78 өздүк булагына таянып жазды. Маалыматка ылайык, окуя кечээ Лаврикидеги шоссесинде дүкөндө болгон. Коляскадагы кызды жолдон өтүп бара жаткан жарандар таап алышкан. Алар тез жардам чакырып, наристе ооруканага жаткырылган. Кечинде полицияга 35 жаштагы аял кызынын дайынсыз жоголгондугун билдирген. Наристенин атасы кармалды. Ымыркайды таштап кеткен жаранга кылмыш иши козголгон.
сан эпидемия жемишке дихлофос чачууга байланышкан окуя боюнча дүкөндөрдүн бирине айып салды. Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору текшерүүдөн кийин дүкөндөр тармагынын биринде санитардык эреже бузууларды аныктады. Буга чейин социалдык тармакта жемиштерге дихлофос чачылганы боюнча видео пайда болгон. Адистер объектке пландан тышкары текшерүү менен барышкан. Анын жыйынтыгында аныкталган эреже бузуулар боюнча Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексин 214-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык 23 000 сом мөлчөмүндө административдик айып салуу жөнүндө токтом чыгарылды. Соода түйүнүн жетекчилиги жооптуу кызматкерди жумуштан бошоткон. Ошол күнү сатыкта турган жашылча жемиштер сатуудан алынды деп билдирет мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл. Булак Баракелди. Балдарын ташыбайсыңар. Оштун мэри жетекчилердин айдоочуларына жолукту. Бүгүн 24-июлда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев мэриянын автогараж ишканасына барып, айдоочуларга бир нече тапшырмаларды берди. Айта кетсек, буга чейин мэр жетекчилердин унааларын гаражга токтоттуруп, колдонууга тыюу салган. Кала башчысы айдоочуларга бир нече шарттарды коюп, жумуштан сырткары колдонууга болбой турганын эскертти. Жууп тазалап коесуңар. Азырынча өздөрүнүн унаалары менен каттайт. Андан кийин көрөбүз. Рейдке чыкпайсыңар деп буга чейин айткам. Эртең менен жумушка жетекчини алып келесиңер. Алдыда жумуш бүтөт кетесиңер. Андан кийин жетекчинин жумушу бар болсо, алар кала берсин. 2-3 унасы бар алардын, болбосо мага окшоп велосипед алып алсын. Эч ким деле тийишпейт. Балдарын бала бакчага, мектепке ташыганыңарды көрбөйүн. Иште гана колдоносуңар, деди мэр. Ошондой эле мэриянын аппарат жетекчиси Максуда Айдарбековага айдоочуларды дем алыш күндөрү жумушка тартпаш керектигин айтып, белгиленген талаптарды көзөмөлдөөнү тапшырды. Ташиев жыйындан чыгарган кара суунун салыкчысы жемкорлукка шектелип камалды. Ош облусунун Кара Суу райондук мамлекеттик салык кызматынын коррупциялык схема аныкталып, аталган кызматтын башчысынын орун басары кармалды. Бул тууралуу бүгүн 24-июлда УКМКнын маалымат борбору билдирди. Маалым болгондой, жоопкерчилиги чектелген компания менен биргеликте салык төлөмдөрүнүн качуу боюнча коррупциялык схеманы уюштуруп, милдеттүү салык төлөмдөрүнүн суммасын атайлап азайтышкан. Анын натыйжасында мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө материалдык зыян келтирилген. Ош шаардык соту тарабынан чектөөгө, тергөө абагына камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалды. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18 000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдаштарды суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Саламатсызбы? 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 Чоңуз. Мага кыргыз тилинде меню берип коесузбу? Сизге деген электрондук форматта турабы, ыңгайлуу болобу? Себеби дегенде биз тилге карманчыга бергенбиз, андан кийин туура орфографиясы баары дайым болсун депчи, бул деген азыр которулуп уже такталган меню азыр печатьте да чыгат, чыгат. Негизинен себебиден кыргыз тилинде которулганда орфографический мен сизге деген состав эме боюнча, курамы боюнча айтып берейин, эгерде түшүнүксүз болсо. Мен сизге мындай алып чыгып көрөйүн. Колпуная банан жемиши. Абы болот айтса, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамы 18-берене. За то, что он врет, за то, что он неправду здесь говорит. Меня siz aldığınızda ne? Başınıyorsunuz, benim için aldığınızda siz kalkıyorsunuz. Teşekkür ederim.